Assalamu alaikum. Biz Halbuki ayılında жүрөбүз. Павлиона дарактарын өстүргөн акабыз бар экен, ошолго кичине болсо да маалымат берип кетсин. Assalamu alaikum, урматтуу жамаат. Biz bugün 2 жылдан бeri şu Pavlonia деген дарак менен таанышып калып, şu Pavlonia көчөттөрүн өндүрө баштадык. Şu элге жайылтайык деген максатта. Бул Pavlonia даракты өтө жакшы дарак болуп атат. Бул чет өлкөнөн энди бизге да келип калды. Мынантип материалдары өтө кышык материалдык, чыдамкай материал болот экен. Терек катарында өстүрөбүз, ошол жакта строй материалга колдонобуз. Мебель материалдарга кетет негизинен. Анан мунун дагы бир жакшы өзгөчөлүгү тез жетилип, 7 жылда 8 жылда кескенге жарап, бир кубка чейин материал берет экен да. Ошондуктан шуну сиздерди мүндөп жатайм. Ушуну өндүрсөк, элге жайылтсак, мына Баткенден келип тургандар көчөткө келип атат. Мына шу көчөттү алып, бул кишилерден кызыгуусу бар экен. Ошону апарып элге жайылтып өздөрү турмуш тиричиликке пайдаланайык деген максатта келип алып ататтар. Ошого жалпы элди мен үндөп кетем. Акчасын айтып кетсеңиз, булар канчадан болду? Канча жылдык көчөт? Булар негизинен бул 1 жылдык калемченен өндүрүлгөн көчөттөр. Энди акчасы негизинен ар кандай болот. Чоң кичинесиге карап 150ден 200га чейин сатып атабыз биз. Ошону берип атабыз. апарып берүү доставкалары болобу сизден? Доставкалары жок бизде. Негизинен энди аны чындыкты айтып коюш керек. Доставка болбойт. Казып даярдап беребиз. Анан телефондар чалуу болсо жакшылап жооп беребиз, маалымат беребиз. Телефонуңузду айтып коюң. Номерубузду айтайын десең 0702 56 46 12 деген. Бу дарактан тышкары сиз биогумус менен да заниматься этет экенсиз. Бул кандай болуп атат? Кандай иштеп атат? Биогумусуңуз жөнүндө айтып кетиңиз. Жөнүндө айтсак, биогумусту бул быйыл биз мен өзүм өндүргөнүмө 1 жыл болду. Кадамжайдагы Райхан Салиева деген эженен алып келдим эле. Сөөлжанын урugун. Ошойтон алып келип өндүрдүк. Кудайга шүгүр, мына 1 жылда жакшы эле жетишкендикке жетиштик жакшы. Быйыл 3 тоннага чейин биогумусту өндүргөнгө жетишип калдык. 1 жылдын ичинде Кудай кааласа 2 жылга 10 тоннага чейин жеткизейин деген максаттар бар. Биогумусту мына бул азыр даяр биогумус, мына бул биогумус дагы сатылат. Анан Акчасы канча булардын? Каналарга алат да, мына негизинен анан гүл өндүргөндөр алат. Мунун килограммы 25 сомдон сатылат. Чөөлжанын өзү? Чөөлжанын өзү уруктукка 200 сомдон килограммы. Грязный вес болуп сатылат Кудай эмеси менен да, көңүл менен. Грязный вес болуп сатылат. Ушул туугандар менин айтарым ушу. Рахмат. Ишиңизге барака берсин. Рахмат. Лейлик районунун Айбике айылында биогумус өстүргөн, чөөлжан өстүргөн, биогумус даярдаган байкенин үйүндө турабыз. Ошол жаңылыктардын өзү биогумустардын жол көрсөтмөсү. Бул биогумус өстүргөн, чөөлжан өстүргөн байке. Өзүңүз жөнүндө тааныштырып кетсеңиз. Assalamu alaikum. Мекендештер, урматтуу жамаат, бүгүн мен сиздерге айта турган сөзүм бул сөөлжан өндүрүү максатта ушу жерге салдым эле сөөлжанды. Сөөлжанды алып келип, онтуп алып келип өндүрүп атабыз. Мына сиздерге көрсөтүп коеюн деп ойлоп калдым. Мына сиздер көрүп турган сөөлжандар булар биогумус даярдайт. Булардын эң кыла турган жумушу бизге биогумус органикалык жер семизгичтен даярдап берет. Мына ушинтип жашап, ушунун баарын жеп өндүрүп, анан булар жаңы азык берсеңиз, жаңы азыкка карап булар көчүп алат. Бул канча жылда, канча айда даяр болот ушул? Азыр салганыңызга канча болду? Негизинен муну салган уругубузга жараша болот негизинен. Эгер сиз бир портер деп элестетсеңиз көңдү. Бир портерге где-то 50 килограмм салып койсоңуз, ошону 3 айдын ичинде даяр кылат сизге. Биогумусту 600 килограмм биогумус даярдап берет. Сиз канча жылдан бери бул иш менен? Мен иштегениме багада жаңы эле болду, 1 жыл болду.
2020 марттын 15'inde алып келdim эле. Кадамжайдан Райхан Салиева деген эженен алып келдим. Мен Кыргызстанга белгилүү эже, баарыңыздар билесиздер. Алла разы болсун, ошол кишинен баардык мына кыргызстандарга канча алын жеткенинче айтып жатат. Ошентип мынтип бизге окшогон карапайым элдер дагы кичине болсо ham ойгонуп мына өндүрүп атабыз. Дагы эле болсо биз деле эл катары элге жайылтайын деген максатта. Канча элибиздин тамак ашы жакшы болсо, ден соолугу жакшы болот. Жакшы. Ден соолугу жакшы болсо, жумушка жөндөмдүү болот, баардыгы жумушту кылабыз. Ана ошентип баары бириге бири байланыштуу экен. Дары кордо болбойбуз, жем азыгыбызга байланыштуу экен. Бул азыкка дары салсаңыз, өзүңүз да дары кордо болосуз. Сиз буну кандай кыласыз? Саткылыкка чыгардыңызбы? Негизги максаты бул мындан жайылтып алгандан кийин сатабыз албетте. Ол акча кызыкчылыгы сөзсүз болот эми. Ал ошол эле убакта элге жайылат да. Эndi биз өтө эле кымбат сатылбайт, бул килограмм өзү 200 сомдон сатылат. Анан биогумусу 25 сомдон сатылат. Сөөл жыланды алып, ар ким энди капчыгына жараша 20 килодан баштап 40 кило 50 килограмм алса энди жөнөкөй адамга болот да. Энди тонналап алып жолор чоңойто берет. Анан жөнөкөй кишилер ушинтип өтө алды экен. Мына бул Эми сиз адресиңизди айтып кетсеңиз. Адресимди айтсам, Leylek району Айбик айылы. Телефон номериңиз? Телефон номерди айтсам 0500 0702 56 46 12. Телефон номерда, WhatsApp номерда ошондо бар. Эгер чалып байлансаңыздар, толук маалыматты беребиз кененирээк. Анан негизги айтар сөзүбүз ушул. Муну мен өндүргөнүмө деле көп болгон жок. 1 жыл болду, 1 жылда Кудайга шүгүр ойдогудай көбөйүп берди. Мунун негизги жумушу деле анча оор эмес. Пенсионер кишилер кылса, негизинен жакшы болот. Же турмуш тиричилиге пайда болот, жардам болот. Рахмат. Мына бул жерде бул биогумусту даяр кылып элгенип алынганы. Сатыкка даяр болуп. Сатыкка даяр. Килограммы 25 сомдон сатышат экендер. Ушундай кылып элгеп даяр кылып коюшат экен. Көбүнчө көчөттөрдүн астына помидор, падырың ошолорго пайдаланышат экен.